Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жүрөгү мээримдүү, кайрымдуу, жоомарт инсандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду дагы да мынакей 2 күндөн кийин сиздер менен экран аркылуу жүз көрүшүп турабыз. Алла Таалага чексиз бактылар болсун, Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул күндөргө жеткирген Кудайга шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз кайрадан эле муктаждар комплекс деп аталганын себеби бул жерде бардыгы ошол муктаждар үчүн жашоо шарттар түзүлгөн. Ошондуктан муктаждар комплекс деп атын койгонбуз. Бул жерде Кудай буйруса муктаждар жашайт. Муктаждар жашаганда дагы бул жерге жөн эле үйдү берилип койбостон муктаждар жашай тургандагыдай бүт шарттар түзүлүп берилет. Бул үй кимдерге берилет? Балким жан көрүп аткандар болсо, кененирээк маалымат айтып кетсем. Бүгүнкү күндө гараждарда, кароосуз жайларда, бетон үйлөрдө, бетон гараждарда, жада калса подвалдарда жашаарга жери жок. Көзүнөн жашы токтобой аткан. Кээ бир инсандар жыргап, сонун үйлөрдө, жылуу үйлөрдө өзүнүн жашоосуна нааразы болуп жашап атса, кээ бир инсандар бул жанын жаан чачындан, күндүн ысыгынан сактай тургандагыдай жай жок. Ушундай мекендештерибиз, бир боорлорубуз бар. Мына ошол бир туугандарыбызга ушул жерге комплекс баштаганбыз. Бул комплекс каяктан идея пайда болду? Бул комплекс биз 2018-2017 жылы иш баштаганбыз. 2017-2018 жылы ушундай 6 районго айрыкча 2018 жылы чоң курулуш болгон. Bir жылда 5 жерге үй салган экенбиз, 6 жерге, 6-7 жерге үй салган экенбиз. 6 үйүбүз 6 райондо. 6 жака транспорт менен материал ташыйсың. 6 районго барасың. Bir жака жетишсең, bir жака жетишпейсиң. Мейли аларды эптесең болот, бирок эң башкы маселе бүгүнкү күндө участок, жер тилкеси ушунчалык проблема. Ушул жер тилкеси эконом болсун деп 2019 жылы 2018 жылдын аягында демилге көтөрүп коомчулук менен бөлүшкөнбүз. Эгерде келерки жылы жер тилке болуп калса, урматтуу мекендештер, мына бүгүнкү салып аткан 7 үй бүлөнү бир эле участокко батыра тургандагыдай бир ушундай үй салат элек деп коомчулук менен бөлүсөк, дароо эле бир агабыз байланыша калып, өзүмө деп алган могул жерде мынакей $10,000 участогун бере салган. Кудай буйруп, Алла Таала насип этип, 2019 жылы орозо бүтүп калганда, мына так ушул айларда, июнь айларында былтыры 2019 жылы ушул жерге 9 үй бүлөгө деп үй баштаганбыз. Кудайга шүгүр, иш сонун кетип атат. Караңыздар, былтыры 2-чи кабаттын үстүн жаап жетише албай калганбыз. Себеби кар жаап койгон. Материалдарыбызды эле жетиштирип атканбыз, жардамчылар көбөйгөн, бирок Алла Тааланын буйругу экен, жетише албай калып, ушундай үстү калып кеткен. Мына азыр бүгүнкү күндө 2 бригада катуу иштеп атат. Кече сесмопоезд колонналар бардыгы бүттү, 2-чи кабаттын иши толугу менен бүттү. Эми эртең бул 2-чи кабат менен 1-чи кабаттын ортосуна лестницада ушундай коридорный монолит куюлат. Анан 2-чи кабаттын крыша чатыры жабылат. Бул жагынан шыбакчылар, шкатурщиктер уже шыбагып келатат. Мына көрүп атасыздар, ичин толугу менен шыбап бүттү. Сыртына чыгышкан. Сыртын арка жактарын, полный сосед тараптарын бардыгын шыбап бүтүштү. Бир гана эми алды калды. Алдындагы шыбап келатат. Булар дагы ишин токтотпойт. Булар бүтөрмө стяжкасын куят. Булар да ишин токтотпойт. Бул бүтөрмө чатырын жабышат. Ишти токтотпой ушул 2 бригаданы иш бүткөнгө чейин иштетсек деген жакшы ниеттер бар, бирок бардыгы келип материалга келип такалат экен. Эгерде материалың мындай задержка болбой иш кете берген болсо, бул жерде иш токтобостон кете берет. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, мен сиздер менен бүгүн бир өзгөчө бөлүшөйүн деп турам. Иш өтө сонун кетип атат деп мен сүйүнүп күндө сиздер менен бөлүшүп атам. Бирок бүгүнкү күндө иштин аябай кызуу жерине келди. Чындыгында уже биз мындай айтканда буксубайт этип калдык. Себеби материалдарды уже жеткире албай баштадык уже. Эмнеге мен азыр бүгүнкү күнгө чейин 2020 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин курулуш башталгандан баштап материалына жалпы канча каражат кеткенин сиздерге айтып берип коеюн деп тура көрдүм. Анан дагы бир жакшы кабарларыбыз бар. Бирок ушундай кабарлардан Алла Таала насип эткен болсун.
Кече күнү мен нерде коомчулук менен бөлүшкөм, урматтуу бир туугандар, иш алдыга кетип атат, бирок азыртадан ушундай мен мунусун кылып берем, мен бунусун кылып берем деп шартыңыздар болгон болсо, мындай айтканда биргеликте жакшылыкта жарышайлы деп айтып кеткен. Мына бул үйлөрдө айтып атпаймынбы? Бардык шарттар түзүлөт деп. Төшөгүнөн баштап иди шаяк, килем паласына, занавескасына чейин, телевизор, ар бир семьяга бирден телевизор, бирден холодильник, килем паластары, төшөктөрү, иди шаяктар барды коюлат. Жакшы кабар бар, кече бир Бишкектен бир эжекебиз байланышып, Россиядан экен. Ушул жерде 9 үй бүлөгө ылайыктуу иди шаяк, казан табагына чейин бардыгын мен алып берем деди. Машалла, Алла разы болсун. Көрдүңүздөрбү? Иди шаяк, казан табагын бардыгы уже чечилди. Дагы экинчи жакшы кабарыбыз бар. Бул жерде 18 айнек бар. 18 айнегинин мен эгерде мага шерик болуп бирөө чыкса эколог кылабыз, эгер чыкпаса мен өзүм жалгыз 18 айнекке тең шторум, парда бар, занавескаларым бардыгы мен чечип берем деп Бишкектен Мадина базардан байланышты окшойт. Мына ошол жактан дагы бир эжекебиз байланышты. Дагы бир кабарыбыз бар. Россиядан бир тууганыбыз кече байланышып, мен ошол жерге жок дегенде 2 холодильнигин мен алып берейинчи деди. Көрдүңүздөрбү? Жакшылыкта жарышкандар ушунчалык көбөйдү. Будан бир жума мурун бир агабыз байланышып, усталарга эсептечи, экинчи кабаттын чатырына канча миң сомдук тинике кетет, анан уста акысы канча болот экен деп эсептеттирсек, 160 миң сомго тиникеси дагы самарези менен, анан уста акысы менен чечилет экен. Ошол 160 миң сомду бир эле агабыз жардам берем деди. Машалла, мынакей ушундай жакшы кабарлар бар, Алла разы болсун. Мен кыскача айтып кетейин. Быйыл 2020 жылдын 8 майында ишти баштаганбыз. Экинчи этаждын стенасы башталыптыр. Эми мен бул жерге эмне материалдар кетти? Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 14,5 тонна 290 мешок болуп калат экен. 14,5 тонна цемент алып келипиз. 270 сомдон мешогу. 290-ды 270-ке көбөйтсөк 78.300 сом болот экен. Жол киреси 1.500 сом болот экен. Андан сырткары ошол малда 1 КАМАЗ кум келиптир. Кирпич бүгүнкү күнгө чейин, ошол күнгө чейин 14.000 кирпич келген, 5 сомдон 70.000 сом. Анан жол киреси 50 тыйындан 7.000 сом, 77.000 сомдук кирпич келген. Андан сырткары бүгүн дагы мынакей 3.800 сом кирпич келип түштү. Бул 14.000ден сырткары. Мына 14.000 кирпич плюс 3.800 сом кирпич дагы 5 сомдон 19.000 сом, жол киреси 2.000 сом, мына ошо менен 21.000 сомдук мына материал келди. Бул кирпичтин акчасын берилекпиз. 14,5 тонна цементтин 5 тонна цементтин акчасын берилекпиз. Эмебизди, материалыбызга каражатыбыз жетиштире албай, карызга дагы өзүбүз алыста жүрсөк да телефонду айтып, суранып, алып келдирип атабыз. Андан сырткары кум, 7 зил кум келиптир. 2.300 сомдон 16.100 сом. Усталарга продукта бүгүнкү күнгө чейин 14 устага 19.500 сомдук продукт алыппыз. Bir ayça болуп калды иш башталганына. Андан сырткары бул жакта мынакей инструмент майда чүйдөлөрү 1.500 сом. Кирпичтерди айтып өттүм. Арматура, экинчи кабатта сейсмопоиск арматурага Россиядан бир агабыз 40.000 сом акча салып, 30.000 сомдук арматура каркас менен 30.000 сомдук арматура келди. Плюс опаловка тактага 8.600 сомдук болду. Жол кирелери менен 40.000 сом ошол агабыздын акчасы кетти. 30.000 сомдук арматура, 8.600 сомдук опаловка такта, отсептик шагыл деп коет мынакей. Бул отсептик 4.200 сомдон 2 рейс төктүрдүк 8.400 сомго. Кийин дагы опаловка алдырдык 4.200 сом, жол киреси менен 4.400 сом. Усталарга 2 жолу кой келиптир. Андан сырткары шыбакчы усталардагы 20 майда шыбагына устага түштү. Булардын материалына маяк, ротбанк, ошондой инструмент бардык баягында майда чүйдөлөрү менен 16.500 сомго жаңы биринчи келгенде ушундай материал келген. Ошол күнү Асанбек деген абабыздын үйүнө дагы 22.000 сомдук материал апарган экенбиз. Электромонтаждарына 30.000 сомдук кабель зымдарды алыппыз. Кийин дагы маячок, ошондой инструменттер 4.000 сомдук инструмент алыппыз. Андан сырткары терезелер 2 июнда коюлган экен.
терезелерге мен 2 терезеге жетпей қалды дегеннен олар 10 терезе дайырдаган экен. Дагы 2 терезеге материалына деп эле 6000 сом акча сурашты. 6000 сом бердим. Душ, туалет, ванналардын 3 эшигине материалына деп гана 18000 сом акча бердим. Калган баардыгы алар өздөрүнүн жанынан кылып атышат. Анан кече дагы инструмент, майда чүйдө ушу усталарга Ротбанк жана башка нерселер 7000 сом. Жалпысынан урматтуу мекендештер, 8-июнга чейин, бүгүн 8-июнга чейин бул жерге келген материалдын баасы акчасы 356.800 сомдук материал болуп тур, мен баардыгын эсептегенимде. Андан сырткары усталарга, кирпичке усталарга акча бердик. Кирпичти урган усталардын акчасын баардыгын төлөп бүткөнбүз. 88.600 сом кирпичти урган усталарга бердик. Швак кылып аткан усталарга өткөндө 70.000 сомдук аванс бергенбиз. Андан кийин дагы 15.000 бердик. 85.000 сом швак усталарга бердик. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин 530.400 сомдук иш жасалыптыр. Мынакей урматтуу мекендештер. Бардыгы жазылып атат. Ар бир келген материалдар жазылып атат. Bundan сырткары дагы бул жерде майда чүйдөлөрү жазылбай калган нерселери дагы мени мелчевкаларын дагы жазганым жок. Бүгүнкү күндө жалпысынан грубо айтканда бир 600.000 сомдукка жакын иш жүрүптүр бир айда. Урматтуу бир туугандар, bundan сырткары дагы Русландын үйүнүн фундаментине 50.000 сомдук расход кылып фундаментин куюп келгенбиз. Ошол эле убакта бир эмес 3 бейтапты больницадан чыгардык. Жакшы билесиздер, ар бир бейтапка кеминде 30.000, 20.000, 40.000 акча кетип атат. Эртең чоң атаны барып чыгарабыз. Асанбек абан айтып өттүм, 22.000 сомдук материалын алып берипбиз. Эми бул иштердин арасында эле көптөгөн иштер жүрүп атат. Урматтуу бир туугандар, кызыгып атсаңыздар керек, бул акчалар каяктан келип атат деп. Бул тыйындар ошол Кыргызстандан чыккан эле карапайым элден чыгып атат. Албетте элибизге рахмат. Алла разы болсун. Кече орозо фитир деп жөнөткөн аманаттарыңыздардан таркатып колдон келишинче ашып калганын мына ушул курулуштарга иштетебиз деп коюп койдук элек. Ашып калганын. Ошолордун бардыгын ушул жерге иштеттик. Мен азыр 530.000 сомдук материалдын ишөө мен акчаларын берелегим дагы бар. Бунун бардыгын биз азыр бере элекпиз. Айтып отпаймынбы? 5 тонна цементтин акчасын бере элекпиз. 5 тонна цементтин 100 мешок болот экен, 270 сомдон. Цементтин, кирпичтин акчасын бере элекпиз. Буларды куда калса беребиз. Эң башкысы эмнени ойлонуп атам мен? Иш токтоп калбаса экен деп бүгүн кыжаалат болуп сиздер менен бөлүшүп атам. Шунчалык бандай бардыгы азыр зык болуп калды. Бардыгы зык болуп калды. Эмнеге? Лестницаны 2-нчи кабатка чыга турган лестницанын устасы бүгүн келмек эле, материалдарын алышыбыз керек эле. Уже буну алышыбыз керек мынакей. Бул маселени ойлондуруп атат. 2-нчи кабаттын чатырынын үстүн жапканы жыгачы жок. Бул жыгачты алышыбыз керек болуп атат. Анан азыр шкатурка швакты бардыгын кетирип атат. Бул швакчылардын дагы уста кызмат акысы, урматтуу мекендештер, мына жерде 2000 квадратка жакын места бар. Квадрат метрин ачыгын айтайын 110 сомдон кылдырып атабыз. 110 сомдон эң минимальный ценада. Өзүбүздүн балдар үчүн кылып берип атат. 1,5 квадрат места бар. Кеминде 150.000, 160.000 сомдук кызмат акысы болот бул швагы менен стяжкасы. Бунун жарымын бердик, жарымы бар. Мына азыр сесмопоезд колонналардын усталар эмеси бүттү, уже куюп бүттү. Бунун кызмат акысын беришибиз керек экен. Мына бүгүн куюп коюп уже кетишти алар. Мына булардын тыйынын бериш керек. Эми чатырын жапкан ала делине бага агабыз кылып берем деди. Андан сырткары урматтуу мекендештер, бул жерде азыр эшиктери бар. 18 внутренний эшик бар. Андан сырткары верендага кире бере турган 6 веренданы эшик бар, главный эшик. Веренданын алдынан кете турган айнектер чечиле элек, анан 2-нчи кабаттын айнектери дагы чечиле элек. 2-нчи кабатта 6 айнек, анан бул 1-нчи кабатта веренданы тосо турган, пирхошканы тосо турган 6 айнек, чоң айнектер булар. Мына булар чечиле элек. Эми иштин эң кызык жери келди да, бирок Кудайым эң башкысы тынччылык болуп турса, аманчылык эле болуп турса, буну колдон келишче бүтүрөбүз. Буга эч болбой калганда мен минип жүргөн машинамды сатып дагы бүтүрөм деп ушундай көгөрүп жүрөм. Бирок ал машинаны сатып берген болсоң, мисалы Ошко барыш керек, Баткенге барыш керек, башка жакка барыш керек, бардыгына кызмат кылып аткан мына ушул машина. Тарактап
кеминде 7 жылдан бери ушу элдин кызматында жүрөт. Эми Алла разы болсун, Алла таалам ушу жолду машина экен астынан шамал өтө берсин. Бирок эч болбой калганда ушуну да сатып ушул жерде бүтүрөбүз деген ниет бар. Кудай кааласа. Эми кыжалатчылык болгону ушунча элдин берген аманаттарын бир аягына чыгарып, татынакай кылып чыныгы муктаждарга тапшырып алайлы деген гана бир ушундай ойлор, кыжалатчылык, ушул ойлор бүгүнкү күндө бизде мындай айтканда түн уйкубузда бөлүп келип атат. Иштин эң кызыгы эми келиптир. Мен өткөндө O5 уста катарынан патрап иштеп аткан болсо, иш сонун кетип аттыр, Кудай кааласа кете берет деп аткам. Эми кетип атат, Кудайга шүгүр, мына шубага кетип атат. Бирок материал требует эте башталды да. Материал эң требует эте баштады. Мына азыр ички обделкалары бар, полдору бар, потолоктору бар. Урматтуу бир туугандар, эми бул иштин баардыгын өзүңүздөр түшүндүңүздөр. Кудай кааласа бул да бүтөт. Буну да тапшырган күндөр келет. Эми сарсана кыжалатчылык деле анчалык эле эмес, но ушундай бир ойлор болуп атат да. Шуну аягына чейин быйыл чыгарып алсак, быйыл тапшырып алсак депчи. Албетте буну кээ бир башка фонддор сыяктуу, башка фонддорду бир арабтар, же бир чиновниктер, бир өкмөт колдоп тургандачы, мен ушу карапайым элге кайрылбайт элем. Бирок мен алар менен да иштешебиз деп алар ушундай сунуш кылганда мен баш тартып койгом. Эмнеге? Себеби эмнеге бизде Кыргыздан чыккан жөнөкөй инсандар ошол арабтарчалык жок, ошол түрктөрчөлүк жок. Эмне алардын бир жери ашыкчабы? Эң башкысы, урматтуу мекендештер, бул жерге кимдер жардам берип атканын баардыгыңыздар көрүп атасыздар. Бирок бул жерге кимдер гана жардам бере алат, билесиздерби? Бул жерге ойлобоңуздар. Бүгүн ооба, кээ бириңизде бар, кээ бириңиздерде жок, кээ бириңиздер жок болсо сарсан болуп атасыздар, кап мен дагы берип калсам деп атасыздар. Бул жерге кимдерди Алла таала себепкер кылат, кимдерди бул жерге буйруйт. Бул жерге жүрөгү таза ак ниет кылган инсандарды буйруйт. Бул жерге кимдерди кадам бастырат? Бул жерге чыныгы ниет кылган инсанды бастырат. Биз ошол ниетти кылбай атпайбызбы? Өткөндө бир тууганыбыз айткан туура, ушул жерлерге жардам бергиси келем деген инсандар аябай көп. Бирок айтты да, мен дагы ушунчалык жардам бергим келет. Бирок ошол эженин бир айткан сөзү ушунчалык бир ойго салды да. Ушунчалык жардам бергим келет, бирок өзүмөн ашына албай атам деп атат да. Өзүмөн ашына албай атам деп атат. Бүгүнкү күндө эч ким өзүнөн ашына албайт. Менмин деген ак үйдө отурган тытынып аткан чиновниктериң дагы өздөрүнөн ашына албайт. Баягы кыргызда сөз бар го, кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем деп бул жашоо ушинтип улана берет. Бирок бир күнү ушинтип жетем деп жүрүп, акыры өзүбүз каерге жетебиз? Биз качан ашынабыз өзүбүздөн? Биз качан ашынат элек? Биз ошол 2 метр кара жерге киргенде гана ашынабыз. Ага чейин биз эч качан ашынбайбыз. Ашынса болот. Ниет кылыш керек. Ниетти бекем кылыш керек. Таза ниет кылган болсо, бул иштерди кылсак болот. Урматтуу бир туугандар, мен сөзүм көп болуп калды аябай. Эгерде кээ бириңиздердин тынчыңыздарды алып атсам, мен кечирим сурайм. Дайым эле ушундай көп сөздөр менен сиздерге кайрылам. Себеби жүрөктө туйлап аткан нерсени сиздер менен мен бөлүшө албайынча ушундай бир тынчым токтобойт. Ошондуктан тура көрөсүздөрбү, тура көрбөйсүздөрбү, жакшы көрөсүздөрбү, жаман көрөсүздөрбү, кыскасы мен жүрөктөгү туйлап аткан сөзүмдү сиздерге жеткирүүнү туура көрдүм. Кээ бир инсандар туура түшүнүшү мүмкүн, кээ бирлери туура түшүнбөшү мүмкүн, бирок убагы келгенде баардыгы туура түшүнүп калат иншалла. Эң башкысы заманыбыз тынч болсун, аманчылык болсун, тынччылык болсун, өлкө тынч болсо, заман тынч болсо, дагы да көптөгөн иштерге себепкер болобуз. Эч кимиңиздер бир жаман күндөргө калбаңыздар, ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар. Ушул жерге жардам берип аткан жалпы эли журтубузга Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун, эсепсиз ажыр сооптор жазган болсун. Сарсан болбоңуздар. Эң башкысы, бүгүн сиздер материалына жардам бере албасаңыздар да мен сиздерден суранып кетем. Жок дегенде морально колдоп туруңуздар. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп, бирөөлөргө айтып, тааныш билиштериңиздер бар, колунда барлары бар, ошолордун жүрөгүнө салып туруңуздар.
Мен дагы берейин деп атам, бирок менде жок болуп атат. Жүрчү мына ол жерге көрүлчү же мына видеону көрчү, мындай иш болуп атат экен деп айтып коюңуз. Ал береби, кылабы, ал өзүнүн иши, бирок сиз айтып койдуңуз, өзүңүздүн фарзыңызды аткарып койдуңуз. Мен дагы ушу сиздерге өзүмдүн фарзымды аткаруу үчүн ушундай көп сүйлөп, айтып деп келем. Акыреттик жашоого барабыз бардыгыбыз. Барганда ушундай талашуу болот экен да. Биз таап койгон сооптордон башкалар дагы талашуу болот экен. Эмнеге сен мага айтпадың элең депчи. Ошондуктан ошол жакка барганда да мен сага айткам, аны сен өзүң кабыл албагансың дегенге жеңилирээк болот. Мына ушундай достор, туугандар, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Эгерде сунуш суроолор болгон болсо, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун WhatsApp, Элсом байланыш номери, бир эле номер кызматта 705 33 77 90. Сбербанк карта бар, урматтуу бир туугандар. Сбербанк картанын дагы убактысы бүтүп атат ушул ай ичи. Мен дагы кулактандырып айтып кетейин. Сбербанк картанын убактысы ушул ай ичи бүтүп атат. Ошон үчүн шашып калыңыздар. Көптү көрсөгөл болот. Тамчыдан көл куралат. Сиздер бир сомдоп салган ихсаныңыздар менен да ушул иштер бүтө берет. Ошондуктан шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар, ниет кылыңыздар, колдоңуздар, ушул ишке биргеликте себепкер болуп калайлы. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум.